Адамдар дайыма жумушсуздук менен күрөшөт. Жумушсуздук болбош керек, адам дагы иштеш керек деп ойлошот. Бирок максат иштегенде эле эмес. Максат бактылуу жашаганда. Кандайча? Биздин мектеп бүтүп аткан балдардан сурайбыз, каяка барасың десе, Россияга барам дейт. Эмнеге барасың десе, иштегенге барам дейт. Анын максаты иштеген эле болуп атат. Эгер андан башка жок, мен адал ырызык издегени барам. Мен жашоомду жакшыртканы барам. Мен кайра мамлекетиме, элиме, жериме пайда менен келгенди барам деген ниет кылышындай болмок. Өмүр бою иштейт, 20 жыл иштейт, ден соолугун берип, кайра келгенде эч нерсе жок, кайра келип атат. Демек бизде аң сезим таптакы туура эмес болуп калган. Жумушсуздук деп айтабыз, жумуш толтура бизде. Жерлер иштетилбей турат. Жер эмес, үйдөгү 2 сотик огороддагы иштетилбей турат бизде. Демек бизде жумуш бар, бирок адамдардын аң сезими туура эмес. Эң бай мамлекетте жашайбыз биз. Жерди бир теп чагып аткан семичкеге бирөө түкүрүп таштап койсоң, көмүлүп калса өсүп, бушуп жемиш бере турган жерде жашайбыз биз. Анан бирок дагы деле анткени бизде жашоо эмне экендигин түшүнбөгөн түркөйлүк, Айтматов айткан маңкурттук бизге калыптанып калды.